Акыйкатчы аппаратынын балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Наиля Токтосунова бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Бул жака өтүп орун алыңыз. Биз түз ободобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, экранда биздин номерибиз жазылуу. Түз байланышка чыгып, суроолорго жооп алсаңыздар болот. Мына ошол бир айлыктын жарыяланышына сокулуктагы үрөй учурган окуя жакында эле болгон. Тактап айтканда 2 жашар баланын аеосуз сабалышы себепчи болбодубу, себепкер. Ал баланын акыбалы кандай бүгүнкү күндө? Ал баланын акыбалынан жеринен таанышуу үчүн акыйкатчы аппаратынын аппарат жетекчиси Аскат Нарымбекович Азарбеков тарабынан 6-күнү жерине сокулукка чыгуу болуп келген. Ал жерде ошо баланын ата-энеси менен, тайата-тайнеси менен жана жакындары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, больницада жаткандагы шарттары толук канааттандырылбайт деген чечимге келип, Бишкек шаарынын 3-балдар ооруканасына которуу маселеси көтөрүлгөн. Ал маселе бүгүнкү күндө чечилди. Жана ошондой эле Facebook баракчаларында жанында палатада жаткан адамдар тарабынан бул баладан акча талап кылынып атыптыр, бир платный деген палаталарга жаткырылыптыр деген маалыматтарды текшерүү үчүн кечээ күнү биз тараптан ошол оорукананын башкы дарыгери менен байланышка чыктык. Ал башкы дарыгер бул сөздүн баардыгын жокко чыгарды. Балага МРТ жана башка керектүү ошо ден соолугун чыңдоо үчүн керектүү бардык процедуралардын бардыгы бекер болуп жаткандыгы жана ошол апасы менен биргеликте толук шарттардын бардыгы каралган палатада бекер дарыланып жаткандыгы тууралуу маалымат берди. Демек, акыйкатчы аппараты бул маселени толугу менен өзүнүн көзөмөлүнө алат мындан ары дагы. Баланын ден соолук жагын гана эмес, анткени бул балада документ да жок. Жана 2 башка кичинекей жашы жете элек бир туугандары бар. Ошол бир туугандарынын да документтештирүү маселеси, папасынын дагы атасынын документтери жок экен, аларды документтештирүү жана ошол жерине чыгуу болгондо мындан башка ошол күнөөлүү деп, шектүү деп тергөөгө камалбады 2 айга. Ошол адам тарабынан дагы жашы жете элек 14 жаштагы балдарды дагы ушундай уруп сабоо менен иштетип жатат өзүнүн чарба фермасында деген маалыматтарды да тактоо жумуштары жүргүзүлүп жатат азыркы күнү. Булар баягы документтери жок, анан ички мигрант болуп эсептелип атат бул баланын ата-энеси. Мына ушул тапта биздин ички миграция абдан күч алган мезгили. Ар кайсы аймактан биздин ошол чоң шаарларыбызга көчүп келип, документтери так болбой, бала бакчага орношууда балдары, мектепке кирүүдө көйгөйлөр көп жаралып атпайбы? Мына ошол багытта сиздер кандай көмөк көрсөтүп атасыздар? Ооба, сиз абдан туура белгилеп кеттиңиз. Акыйкатчы аппаратына мисалга алсак 2021-жылы 220 арыз ушу балдардын укуктары боюнча кайрылуулар болсо, алардын көпчүлүгү алимент төлөө маселеси. Андан кийин экинчи орунда бул күбөлүк туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдардын жакындары кайрылган арыздар болуп эсептелет. Буну деген биз дагы ошо ички жана тышкы миграция менен байланыштырабыз. Анткени биздин көп жарандар тышкы миграцияга чыгып кетип, балдарын ушу бир туугандарына, чоң ата, чоң апаларына таштап кеткен учурлар абдан көп. Ал эми алар болсо расмий түрдө ошо баланын өкүлү болбогондуктан мамлекеттик органдарга кайрылып, ошо баланы күбөлүк алып берүү же болбосо мектепке киргизүү, бир ооруканаларга көрсөтүү жагы абдан оор болуп калат. Мына ошол мыйзамдуу түрдө чет жакка чыгып аткан ата-энелер балдарын кантип таштап кетиш керек жакын адамдарына? Ошонун жол жобосун айтып берсеңиз. Негизи акыйкатчы институту тарабынан жылдан жылга эле ушул маселе көтөрүлүп келет. Анткени миграциянын саны да көбөйдү, төрөлгөн балдардын да саны көбөйдү. Ошондуктан биз тараптан бул дети мигрантов деген, ушу мигранттын баласы деген бизде юридикалык жактан түшүнүк жок да. Муну эл ичинде эле ушундай деп атап алганбыз. Анан муну юридикалык жактан тактоо үчүн биз тараптан ушу жаңы иштелип жаткан балдар кодексинин жаңы редакциясына ушул мигранттын баласы деген түшүнүктү киргизүү көтөрүлүп жүрөт да, жылдан бери, канча бир жылдан бери. Эгерде биздин оюбуз боюнча мындай түшүнүк киргизилсе, анда юридикалык жактан ошо миграцияга чыгып кетип жаткан ата-энени мыйзамдуу, закондуу түрдө ошо балдарына бир нотариалдык түрдө доверенность калтырып кетүү маселесин көтөрсөк болот да, андан аркы.
Мына ошол жарыяланган бир айлыктын ичинде кандай иш-чаралар өткөрүлөт? Жарыяланган бир айлыктын ичинде өткөрүлчү иш-чаралар боюнча атайын план иштелип чыккан. Ал пландын негизинде бизде биргеликте чогуу биз менен иштеше турган Балдардын укуктарын коргоо лигасы тарабынан жана эл агартуу коомдук бирикмеси тарабынан ошолордун биргеликте иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Алар болсо жеринде ошо алыскы аймактарда элдин ошо информациялык жактан жана юридикалык жактан ушу бир маалымат менен сабатсыздыгын жогорулатуу, маалымат менен камсыз кылуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Мындан бөлөк ошо информациялык роликтер тартылууда. Андан кийин ушул телегөрүүчүлөргө да айтып кетет элем, бизде акыйкатчы аппаратында 115 деген шыр байланыш телефону бар. Буга чалуу акысыз. Ушул 115 телефонуна мына ушул сокулуктагы баланын артынан булуп келип атпайбы мунун бардыгы. Ошол балага эгерде ошондой бир жашы 2ге чыга элек баланын ушундай бир оор турмуштук акыбалда жашап жатканын көргөн кошунасы, деги эле ошол жерде көргөн бир адам деле эгерде чалып, тийиштүү мамлекеттик органдарга бир эртерээк маалымат түшкөндө, балким бул бала мындай акыбалга келбейт эле деген ойдобуз. Түшүнүктүү. Эми телегөрүүчүбүздү кабыл алалы. Түз байланыштагы. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сурооңузду айтыңыз. Суроо ушундай балдардын укугун тейлеп тепсеп урганба адамдардынчы беттерин, сүрөтүн чыгарып, фамилия аттарын таза чыгарып туруп, буларды тимеле акыркы мыйзам менен түрмөгө түшүрүш керек да. Силер бет башын эле жашырып эле анан бир-эки ай камалыш этип эле кайра чыгарып бересиңер. Ал жерде эн атадагы жанагы энеси да күнөөлүү болуп атат да, ошо жалжактабай баласына караса болмок да. Андан кийин ушул күнөө кылган адамдардын катуу мыйзам чыгарып элечи, мына сүрөттөрүн ачык чыгарып эч жерге жумуш алынбасын, атууга берилсин деген ушундай катуу мыйзам чыгарса, ушуну жалпы элдин атынан суранат элем мен. Бишкек шаарынан болом. Ушундай катуу мыйзамга бир жалпы элдин атынан деги укук коргоо органдары болобу же мамлекеттик акыйкат органдары катуу киришсеңер болуп алам. Бир-эки айга чейин ызылдап ушулардан эле жабылып калат. Анан эле элдер ойлой берет, ушинтип 2 айдан кийин жаап жашырса болот экен деп эле. Беттерин ачык чыгарып эле ушундай катуу мыйзам чыгаргылачы суранам балам. Чоң рахмат сурооңузга. Бул телегөрүүчүнүн азыркы мындай ички күйүтү менен айтып атат да, бул нерсеничи абдан түшүнүп жатабыз. Бирок азыркы күнү тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө иши аяктамайынча бул адам күнөөлүү же бул адам күнөөлүү эмес деп акыйкатчы аппараты айткандан алыспыз да. Бирок абдан туура белгилеп кетти. Бул окуя абдан бир түшүнүксүз болуп жатат. Ошон үчүн анткени атасы ушунчадан бери мен ооба көргөм, балама мындан мурундагы уртокмокко алынган деген сөздөрдү айтып жатат да. Бирок ошол эле учурда кайра эмне үчүн ал күч органдарына кайрылган эмессиз, эмне үчүн атасы катары ушул балаңызды коргогонго аракеттерди көргөн эмессиз деген суроолорго кайра мындай так жооптор мен билгем деп эле атат. Бирок мен өзүм Өзбекстан мамлекетинин жараны болчумун, документ жок болчу, мен күч органдарынын көзүнө көрүнгөндөн корком деп ал өзүн кайра айтып атат. Аны билген, бирок өзүнүн ошол сабатсыздыгы юридикалык жактан, укуктук жактан. Анан мындан бөлөк жана долговая кабала деп коет го, бул баланын атасы ошол Савады деген адамга көп суммадагы акча карыз болгон. Жана ошол карызды төлөп бере албай жаткандыгына байланыштуу андан толук мен көз каранды болгом деген маалыматтарды айтып атат да азыркы күнү. Түшүнүктүү. Бизден планшетке чалып аткан. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду айтсаңыз. Саламатсыздар. Менин суроом мындай эле жекече. Мен бизде дачада жар башы дачасында турат элек да. Анан 3 неберем бар. Ошонки келгенге 7-8 жыл болду. Ошого пособие ала албай атабыз. Бул ошол жергиликтүү социалдык жактан коргоо бөлүмүнөн ошол жака кайрыла турган суроо экен, эже. Жок, ошо билип атам. Биз кантка келип деме кылдык да. Анан келсек деме дейт го. Иштебейм деген эмеден алып келгиле, тигир бул деп ошентип эле неме кылып, документти тапшырып көрдүк, бирок болбой эле. Ошо 3 баланын 3 неберем бар да, ошолекиге пособие чектегенден эме кылып атат да, чектелбей атат. А келиним да кичинде тиги эмерек, зор жумушка жарабайт да. Анан азыр жумуштун эрети билесиңер, уулум деле анда санда бир иштейт. Азыр дачаларда эмес башка жерде жумуш жок болуп атпайбы? Ошол жумуш жок, балдар менен мындай кийиналып жашоодо ошону. Анан
пособие немнеге мындай тиги неме кылышат ошол экенин мен биле албайт калам. Расасы болуп телевизордон көрүп чыга берип атам да. Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат эже. Рахмат сиздерге дагы. Бул суроого жооп берип кетсем, бул апа абдан туура айтып атат. Балдарым ушундай оор акыбалда болот, эмне үчүн мамлекет тарабынан пособие ала албайбыз деп. Бирок мамлекет тарабынан да бул ар бир акчага жоопкер адамдар бар да, ошондуктан бул деген комиссиялык түрдө, анан ошо тизмеде көрсөтүлгөн документтерди алып келгенден кийин гана каралчу маселе да. Эгерде бул апаныкы документтерин өткөрүп, бирок каралбай же создуктурулуп жаткан болсо, бизге Тыныстанов 120 Бишкек шаарына келип арыз жазганга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Чүй областы боюнча өкүлчүлүк акыйкатчыныкы муну көзөмөлгө алып, анан мындан ары иш алып барып сиз менен дагы байланышканга биз ачыкпыз да. Түшүнүктүү. Кийинки суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду айтсаңыз. Саламатчылык, мен Нарын районунан чалып аттым эле. Угуп атабыз. Келиним 6 жыл мурда Түркияга кеткен. Кичүүсү, 2 баланын кичүүсү ошондо 4 айлык бала болчу. Азыр мына меловой класстан окуп атат. Булардын тиги энесинин келбей калганына көчүп кеткенден кийин 2000-жылы уулум сотко берип, арыз менен кайрылып, ЗАГСтын жокко чыгарып балдарга алимент чектеп берген. Бирок ошол алименттен азыр такыр дайым жок. Өзү келмейинче, өзү болмоюнча муну биз карай албайбыз деп сот карабай таштады. Машинаң бар деп тиги качанкы бир гостиница машина турат эшиктин алдында. Ошону менен иштейсиң деп балдарыма пособияда чектебейт. Өзүм пенсиямдын баары эмеге кетет деген кредитке. Ошону менен кыйналып жашап атабыз. Ушуну кандай дейсиңер? Сотко берген арызыбыздын майнап чыкпай калды. Суроо түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Сурооңузга рахмат эже. Жообун угуп алсаңыз. Эгерде сот тарабынан алимент чегерилген болсо, анда бул балдардын атасы сот департаментине кайрылып, ошол сот аткаруучуларга арыз менен кайрылса болот. Эмне себептен төлөнбөй жаткандыгы жана кандай иш чаралар жүргүзүлүп жаткандыгы, ошол апасынын Түркия мамлекети менен балким биздин Кыргыз Республикасынын келишимдери барбы, келишимдери жокпу, балким ал мамасынын, апасынын бул Нарындабы же кайсы Нарын областында болобу, балким бир мал жаны бардыр, ошолордон деле өндүрүү маселеси каралыш керек сөзсүз түрдө. Анан экинчи маселе бул жана пособие чегерүү маселесин көтөрүп атпай бул жарандагы. Пособие чегерүүдө 2018-жылы биздин Кыргыз өкмөтүнүн токтому чыккан. Ошол токтомго ылайык эгерде үй бүлө мүчөсүнө, ар бир үй бүлө мүчөсүнө киреше 1000 сомдон ашпаган болсо, анда сөзсүз түрдө пособие алганга укуктуусуз. Ал жака деген мурун ошо 2018-жылга чейин бир үй бүлөдө жашап жатат деп чоң апа, чоң аталарынын пенсиясы кошо эсептелип келген үй бүлө, жалпы үй бүлөлүк киреше болуп. Азыр ошо 2018-жылдан бери сиздин пенсияңыз андай деп эсептелинбеши керек. Эгерде сиздин арыз түрүндө кайрылам десеңиз, ошол жарандардын маселелерин чечүү үчүн биздин ар бир областта өзүбүздүн өкүлчүлүктөрүбүз бар, акыйкатчынын. Ошол өкүлчүлүктөргө кайрылып маалымат алсаңыздар болот. Бул боюнча эгерде барганга мүмкүнчүлүгүм жок десеңиз, анда 115 шыр байланышына телефон чалсаңыз, ал жактагы биздин кызматкерлер сиздин арызыңызды кабыл алганга даяр. Жана мындан бөлөк ошо алыскы райондордо жашаган жарандарга жеңилдетүү үчүн арыз менен кайрылууну бизге электрондук почтабызга дагы арыз менен кайрылсаңыздар болот. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Сурооңузду айтыңыз эже, угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Мен Бишкектен чалып аттым эле. Ушу тиги мүмкүнчүлүгү чектелген неберем бар да, 1-группа. Анан кийин бул шаарда туруп, ошо энеси мигрант болуп Сахалинде 2 жылдан бери. Анан мен кыз ошо неберемди 2 айынан бери багамда атасы каза болуп калган. Анан кийин өзү ошо инвалид. Казыр бала деген чоңоюп баратат, 15ке чыкты. Анан муну дагы мен өзүм 70ке чыккан калдым, караш кыйын. Анан үйлөрү жок, үйүн асабынан мамасы ошо тиги эмеге кеткен, атасы өлүп калган баланын. Анан кийин Боорек Свердловский районго
үй жөнүндө учетто турат да 3-4 жылдан бери. Анан барсаң эле мына ана деп эле карашпайт. Анан өзүнүн учету болсо ошо Сокулукта. Сокулуктан дагы Гавриловка айыл өкмөтүнө учетко турган. Же аяктан жер берилбейт. Аякты эле жакшылап карабайт. Же инвалидтикке бир жардам берип койбойт. Ушундай кыйын болуп атат да, мага да кыйын. Анан кийин энесин эми чияктан деле акча тыйын таппайт экен. Кел, балаң кара, мен деле карып баратам деп атам. Ушу үйдөн кыйналып атат, үйдөн. Ошо жөнүндө кимге кайрылсам болот? Учету бар, Сокулукка дагы ошо үйгө, жерге турган очередке алда жер берилбейт. Жок дегенде жер берилип койсо дагы эптеп 1-2 комната салып алышмак. Рахмат сурооңузга. Ошону каяка кайрылсам болот. Түшүнүктүү эже, сурооңуз. Рахмат. Эми бул жер бөлүп берүү же болбосо бир батир менен камсыз кылуу маселеси тилекке каршы акыйкатчынын колунан келбейт ал нерсе. Бул деген мыйзам түрүндө туруктуу акыркы 5 жылда туруктуу жашаган өзүнүн жергиликтүү аймагына арыз менен кайрылып ошол очередке туруусу зарыл. Бирок очередке турдум, очередим жылбай жатат деп атат. Бул боюнча дагы ошол акимияттарга, акимчиликтерге кайрылып, эмне себептен жылбай жаткандыгы тууралуу толук маалымат алсаңыздар болот. Ал эми жана пособие инвалиддик боюнча сиз 2 айынан бери карайм дейсиз. Ушул инвалид баланы баккан адамга дагы азыр пособиялар каралган мамлекет тарабынан, жана ал пособиялардын дагы өлчөмү көтөрүлүп 100%га ошол январь айынан баштап. Ооба, бул балаңызга ошондой дагы пособие алсаңыз болот, сиз кайрылып. Андан бөлөк мен бешимче эже алса керек. Эгер көйгөйлөр болсо, ошол жергиликтүү социалдык сыяктаны коргоо органдарына кайрылып тактасаңыз болот эже. Кийинки телекөрүүчүбүз күтүп калды түз байланышта. Саламатсызбы? Мен суроом бар эле, Ысык Ата районунан чалып атам. Сурооңузду айтыңыз. Жанагы 2 жаштагы баланы кимиси урган, ушуну аябай эме болуп атабыз биз. Ата-энеси урганбы, же башка киши урганбы? Вот. Чоң рахмат, байкени түшүнсө болот. Бул баланын тагдыры бүгүнкү күндө бүтүндөй кыргыз элин түшүлтүп аткан учур болсо керек. Ар ким кызыктар болуп атат. Жогоруда айтып өттүңүз, эми тергөө иштери жүрүп атыптыр бүгүнкү күндө. Ооба. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Азыр мен мындай толук маалымат бергенден мүмкүнчүлүгүм жок да, анткени апасы бир күнү бир сөздү айтып, эртеси күнү башканы айтып атат. Ал күндөрү деген бул бала өзүнүн ошо биологиялык атасы менен болуп жүргөн деп айтып атат. Атасы болсо жок, бул жанакы жумуш берген адам тарабынан сабалып атат деген сөздөрдү айтып атат. Ошон үчүн азыр тергөөнүн жыйынтыгы менен акыйкатчы сөзсүз түрдө бул боюнча коомчулукка маалыматтарды жарыялап турат, жана бул иштин акыргына чакта көзөмөлдө болот да. Түшүнүктүү. Бүгүн бизден берүүбүздө акыйкатчы аппаратынын балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Наиля Токтосунова болуп, балдардын укуктарын коргоо боюнча абдан жакшы маалыматтарды берип өттү. Ал эми сурооңузга жооп алып жетише албай калсаңыз, сиз ошол акыйкатчы аппаратынын 115 шыр байланыш номерине чалып, деги эле укуктук коргоого байланышкан кандай гана суроо болбосун, баардык Кыргызстандын жарандары дал ошол номерге чалып жооп алса болот. Туурабы? Ар аптанын жума күндөрү саат 9-дан 10 мүнөт өткөндө, шаршемби күндөрү кечиресиздер. Адистин кеңеши төрмөгүн калтырбай көрүп, өзүңүздүн укуктук сабаттуулугуңузду жогорулатып, анан эң пайдалуу маалымат менен таанышыңыз демекчимен. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Сөздү кесиптештерим улантат. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар бир бала татыктуу балалыкта жашоого укуктуу. Программабызды улантабыз. Бир аздан соң соңку таңкы мейман түрмөгүбүздө биз кантип мотивация алсак болот, жашообузду кантип жакшы нукка буруп, жакшы туура багытты алышыбыз керек. Мына ушул багытта шыктандыруу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Саат 10-га чейин биз менен болуп туруңуздар.